бөлчөктөрдү кемитүү. Ондук бөлчөктөрдү кемитүүгө карата бир канча мисал аткарып, ондук бөлчөктөрдү кемитүүнү бышыктап алалы. Амалды аткарууда бир эле жол менен жоопту эсептебестен, бир канча жол менен жоопту эсептейбиз. 2 бүтүн кемитүү 1,2. Амалдын мааниси канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, бул амалды бир канча жол менен өз алдынча эсептеп көр. Анда эмесе кеттик. Айырма канчага барабар экендигин эсептейбиз. 2 бүтүндүн кемитүү керек 1,2. Анда бул амалды аткаруу үчүн 2 бүтүндүн кемитүү керек кийинки сандын кемүүчүнүн бүтүнү жана андан 0,2 бөлчөк бөлүгүн кемитип койсо, анда негизги айырманы эсептеген болобуз. Анда бул жерде 2ден 1ди кемитсе, ал 1ге барабар. Жана андан 1 бүтүндөн дагы кемитүү керек 0,2. 1 бүтүндөн 0,2 кантип кемитебиз? Бул жердеги 2 ондук үлүш. 2 ондук үлүшкө барабар. Ал эми 1 ал бүтүн. Аны ондук үлүш түрүндө көрсөтө турган болсок, 1 бүтүн бул 10 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүшкө барабар. 10 ондук үлүштөн кемитүү керек 2 ондук үлүштү. Ондук үлүштү. Анда ал барабар 8 ондук үлүшкө. Ондук үлүш. 8 ондук үлүш негизинен 0,8ге барабар. Демек айырма 0,8. Же болбосо бул жерде 1,0,2 кемитүү үчүн 1 бүтүндү ондук бөлчөк түрүндө жазып алса болот. 1/0 деп. Негизги маани өзгөрбөйт. Сандын мааниси өзгөрбөйт. Анда бул жерде ондук үлүш 0 болгондугу үчүн андан 2ни кемитүү үчүн биз бүтүндөн бир санды алабыз. Бул жерде бүтүнү 1, 1ден 1 бүтүндү алса 0 бүтүн калат. Ал эми ондук үлүш 0 болчу. 1 бүтүн бул жака өткөндүгү үчүн ал 10 ондук үлүшкө барабар болуп калды. 10 ондук үлүштөн 2ни кемитсе 8, 0дөн 0дү кемитсе 0. 0,8ге барабар. Ушул эле амалды визуалдуу түрдө дагы кемитүүнү көрсөтөлү. Ал үчүн бир саноого алып алабыз. Анын башталгыч чекити 0, ар бир аралыкты эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, бул жерге чейин 10го бөлүнүптүр. Демек, ал 1 бүтүндү түшүндүрөт. Кийинки аралыкты эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Экинчи 10. Демек, бул жер 2ге барабар. Анда сан огунда биз кемүүчүбүздү көрсөтүп алабыз. Кемүүчүбүз 2 болчу. Ал бул жерде. Алгач 2ден 1 бүтүндү кемитебиз. 1 бүтүндү кемитсе, ал 1ге барабар. Жана андан дагы кемитүү керек 0,2. Ал бул аралыкты түшүндүрөт. Анда бул чекит канчага барабар? Эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0дөн 8 бирдик узактыкта. Демек, бул чекит 0,8 санын түшүндүрөт. Же болбосо ушул эле амалды мындайча дагы ойлосок болот. Алгач бул саногунда 1,2 чекитин таап алабыз. Бул жер 1 бүтүн, 1,1, 1,2. Демек, бул аралык 1,2ни көрсөтөт. Анда бул саногунда 1,2ни көрсөткөн аралык менен 2нин аралыгы канча бирдик кесиндиден турат? Аны эсептейбиз. Алардын аралыгы дагы 8 бирдик кесиндиден турат. Демек, 1,2ге 0,8ди кошсо, ал 2 бүтүнгө барабар деп дагы эсептесек болот. Анда дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кийинки мисалыбыз 3,8, андан кемитүү керек 1,5. Бул жолу дагы кемитүү амалын аткаруу үчүн бул сандардын бүтүнүн бүтүндөн бөлчөк бөлүгүнөн кемитип алсак болот. Анда алгач 3 бүтүндөн кемитүү керек 1 бүтүндү жана ага кемүүчүнүн бөлчөк бөлүгүн кошобуз 0,8ди жана андан дагы кемитип коюу керек. Кемитүүчүнүн бөлчөк бөлүгү 0,5
5'ti. Anda bütün bölügünden bütün bölügün, bölçök bölügünün bölçök bölügün kemitүү kerek. 3 bütünden 1 bütündü kemitse, al 2 bütüngө barabar. 0,8'den 0,5'ti kemitse, 0,3 je bolboso 8 ondukuluштун 5 ondukuluшту kemitse, al 3 ondukulushkö barabar. 3 ondukuluş 0,3'kö barabar. Anda bul sandardan summasını esepteybiz. 2 bütüngö koşuu kerek 0,3'tü. 2 bütüngö 0,3'tü koşsa, al 2 бүтүн 3'kö barabar. Ayırma 2 бүтүн 3'kö barabar. Ушул сыяктуу дагы бир мисал аткарып көрөлү. Бул жолкусунда анда кийинки амалыбыз 4,5'ten kemitүү kerek 2,8'di. Берилген амалдын айырмасы канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, аны бир канча жол менен эсептеп көргүлө. Андан кийин биргеликте берилген сандын маанисин эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. Бул амалдын маанисин эсептөө үчүн дагы анын бүтүн бөлүгүнүн бүтүн бөлүгүн, бөлчөк бөлүгүнүн бөлчөк бөлүгүн кемитип алалы. Демек, кемүүчүнүн бүтүн бөлүгү 4, андан кемитебиз кемитүүчүнүн бөлчөк бөлүгү 2-ни. Жана аларга кошобуз биринчи сандын бөлчөк бөлүгүн 0,5'ти жана андан кемитүү керек 0,8'di. Алгач бүтүн бөлүктөн бүтүн бөлүктү кемитебиз. 4'төн 2'ни кемитсе, ал 2 бүтүнгө барабар. Ал эми бөлчөк бөлүктөн бөлчөк бөлүктү кемитебиз. 0,5'тен 0,8'di кемите албайбыз. Анда бул жерде кемитүү амалын аткаруу үчүн эмне кылуу керек? 0,5 ал 5 ондук үлүштү түшүндүрөт. 5 ондук үлүш. Ондук үлүш кыска түрдө жазып алалы. 0,8 ал 8 ондук үлүш дегенди түшүндүрөт. 8 ондук үлүш. 5 ондук үлүштү 8 ондук үлүштү кемите албайбыз. Демек биз бүтүндүн бир бүтүндү бул 5 ондук үлүшкө кошуп алуубуз керек. Негизинен 2 бүтүн 1 бүтүн кошу 1 бүтүнгө барабар. Анда анын 1 бүтүнүн ондук үлүшкө өзгөртөбүз. Демек 1 бүтүнү ошол боюнча калат. Ал эми 1 бүтүндү ондук үлүшкө өзгөрткөндө ал 10 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүшкө. Жана ага кошуу керек бул жердеги 5 ондук үлүштү. 5 ондук үлүштү. Бул жердеги үлүш. Андан дагы кемитүү керек 8 ондук үлүштү. 8 ондук үлүштү. 10 ондук үлүшкө 5 ондук үлүштү кошсо, ал 15 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүшкө барабар. 15 ондук үлүштүн 8 ондук үлүштү кемитсе, ал 7 ондук үлүшкө барабар. Демек, айырманы эсептеп алдык. 1 бүтүнүбүз бар жана ага кошуу керек 7 ондук үлүштү. 7 ондук үлүш 0,7 санын берет. 15 ондук үлүштүн 8 ондук үлүштү кемитсе, ал 7 ондук үлүшкө барабар. 7 ондук үлүш 0,7'ге барабар. Андан бул сандардын суммасын эсептейбиз. 1 бүтүнгө 0,7'ни кошсо, 1,7'ге барабар. Демек, 4,5 кемитүү 2,8'дин айырмасы 1,7'ге барабар. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы чыгарсак болот. Алгач 4,5'тен кемитүү керек 2,5'ти. Жана андан дагы кемитип коюу керек 0,3'тү. 2,5 жана 0,3 негизинен биздин кемитүүчүбүз болгон 2,8 санын берет. Же болбосо мындайча дагы түшүнсөк болот. 4,5'тен алгач 2,5'ти кемитип алабыз жана андан дагы 0,3'тү кемитсек
негизги айырманы эсептеген болобуз. Анда алгач 4,5тен 2,5 кемитип алабыз. Анда алгач алардын бөлчөк бөлүгүн кемитип алабыз. 0,5тен 0,5 кемитсе 4 кемитүү керек 2 бүтүнгө барабар. Жана андан дагы кемитүү керек 0,3. Бул жерде дагы 0,3тү кантип кемитебиз? Ал эми 2 ал 1 кошу 1 барабар. Жана андан кемитип коюу керек 0,3тү. 0,3 негизинен 3 ондук үлүш дегенди түшүндүрөт. Анда 1 ондук үлүш түрүндө жазабыз, ал 10 ондук үлүшкө барабар. Анда демек 10 ондук үлүштөн 3 ондук үлүштү кемитүү керек. 10 ондук үлүштөн 3 ондук үлүштү кемитсе 7 ондук үлүш. Ал 0,7 барабар. Жана бул жердеги 1 менен 1 ага кошуп коюу керек 1 Демек 1 кошу 0,7 кайра эле бизге 1,7 бөлчөгүн берет. Ондук бөлчөктөрдү кемитүүдө ар бир амалды аткарууда ушундай жолдорду колдонуу шартпы деген ой келиши мүмкүн. Жок, мындай жол менен узун жазып айырманы эсептөөнүн кереги жок. Ондук бөлчөктөрдү кемитүүдөгү негизги маанини түшүнгөн болсок, анда амалды ооз эки түрүндө дагы аткарып койсок болот.